Однако с полной уверенностью могу сказать одно. Встречи интеллектуалов из разных стран, представителей различных видов искусств, безусловно, нужны и полезны. И я хочу выразить благодарность Чингизу Айтматову, стране, которую он представлял, за гостеприимство, за возможность встретиться и обменяться мнениями на таком уникальном форуме, как Иссык-Кульский. На подобных форумах устроители чего-то хотят от гостей и, бывает, оказывают давление на них. Нас здесь... 1986 жылдын октябры Фрунзе шаарындагы Ленин атындагы республикалык китепкананын короосунда дүйнөнүн алдыңкы интеллигенциясынын мыкты өкүлдөрү көчөт отургузуп атышат. Саамалык азыр эми Ысык-Көл форуму деп аталып калган дүйнөлүк шерненин алкагында өткөн. Шок от столкновения с будущим. В жизни врывается не чуждая культура, а наше собственное завтра. И врывается оно столь стремительно. Перемены в технике, производстве, науке, общении происходят столь быстро. Көчөттөр өсүп, дарак айланып, имараттын короосунун көркү болуп калды. Ал эми аны олтургузган инсандар болсо, ошол кездеги аламаттын алдын алууга өз салымын кошуп кетишкен. Тагыраагы Фрунзеге чогулуп, анан көл жээгинде уланган форум ошол кезден тарта азыркыга чейин дүйнөдөгү оош кыйыштардын алдын алууда орду зор саамалык болуп калды. Эң биринчи ошо кездеги дүйнөдөгү кыйчалыш заманды, тирешүү заманды эстешибиз керек. А кезде Советтер Союзу кадимки өзүнүн толук масштабында 15 республика, 180ге жакын эл журт, ошондой чоң империя болуп, дүйнөдө мындай илебинен намбышып турган кезде, кыргызча айтканда, ошо кезде батыш менен эсирдин тирелишүүсү өтө кульминациясына жетти да, эң жогорку чегине жетип. Анан ошондо Айтматов макала жазган. Дүйнө ядролук шакектин алкагында деп макала. Орусчасы мир в ядерном кольце деп макала жазган. Чын эле ошо согуш болуп кетеби деген мындайганда кооптуу а кезде күндөлүк эле аң сезим болуп калган. Советтер Союзунда мына бомба убежище деп коебуз го. Анан жер төлөлөрдө бомбада сактануучу граждандык коргонуу дегендери кадимки деле айтылып, анан эми бизде ойлочубуз, эми кантип эле согуш болуп кетсин, ядролук согуш деп. Анан ошол кезде жана Никита Моисеев деген орустун окумуштуусу, ошо киши математикалык моделирование түрүндө ушундай прогноз жасап, ошондо эгерде ядролук согуш башталып кетчү болсо, адамзат примерно бир 20 жылдын ичинде толугу менен мындай айтканда деградацияга туш болуп, адамзат катастрофага туш болот деп ушундай прогнозун берген Никита Моисеев деген профессор Москвада. Анан эми ошондуктан анын биринчи себеби асманда ядролук булут күндү тосуп, ошо негизинде жерде суук климат пайда болуп, жан жаныбарлар кырылып, адамзат өзүн өзү азык оокат менен камсыздоосу өтө кыйын болот деген прогнозду берген да. Во все времена человечество двигалось вперед волею и мыслью ученых, мыслителей, художников. Кому, как не деятелям культуры и науки, подсказать людям дорогу к третьему тысячелетию? Чтобы жить в мире и единстве, людям надо знать друг о друге с лучшей стороны. Ошондой кыйын заманда Айтматовдун ошо ойлоп тапкан нерсеси өтө укмуш нерсе болгон да. Биринчиден 80-жылдар Айтматовдун жазуучу катары, саясатчы катары, инсан катары мындай айтканда деңгээли дүйнөлүк атак даңкы өзүнүн бир космикалык деңгээлге жеткен кез болчу.
Биздин элибизде илгертен келаткан сонун салтыбыз бар, шерине деген. Шерине деген сөздү көпчүлүк ойлойт, отуруп тегеректе отуруп тамак жеш деп. Жок, андай эмес. Шерине деген баарлашуу деген сөз. Көптөн бери жүз көрүшпөгөн адамдар менен мезгил менен жолугушуу деген сөз. Ошол илгерки биздин байыркы ата салтыбызды айтматып колдонуп, ошону жаңы деңгээлге, жаңы мазмун менен толтуруп дегендей. Анан дүйнөдө Рим клубунун президенти, Нобелдик сыйлыктын лауреаттары, дүйнөдө эң белгилүү деген композитор, музыкант, кинорежиссер, киноактер дегендерди чакырып, Кыргызстан заматтын ичинде дүңктей түштү да дүйнөгө. Себеби эч ким андай кишилерди чакыра алмаган эмес. Айтматовдун гана кадыр бар ушуга жетмек. 86-жыл деген бул биринчиден Горбачевдун бийликке келип баягы кайра куруу, анан ачык айкындык деген саясатынын эми башталып турган кези болчу. Ал кезде Айтматовго Горбачев, Михаил Сергеевич Горбачев Айтматовго кадимкидей таянып, ошол кишинин авторитетин пайдаланайын деп. Манастан кийин кыргыздын ырыскысы да ошо киши 15-16 өлкөдөн аларча шеринеси деп чакырган кыргызча. Анан мен ал убакта резиденциянын директору. Анан өкмөттөн кабар келди, Отунбаев вице-премьер болчу. Тияктан болду, Айтматовдун жеке немеси экен, сиз эми тиги маалыматка тияка бияка берүүгө болбойт. Бул кишинин жеке эле кызматы. Мен сизди предупредить атам, мындай болбойт деди. Ошондо Москвадан Тайыров деген экологиянын немеси Горбачевго жакын киши, Федоров деген келди. Анан берде основной ролду уюштуруучулук милдетиме ага тийди. Чыңгыз Тураковичке айттым, Чыңгыз Туракович, эми ушундай информация болду, сиз жөнүндө информация бербеш керек экен, ушундай эч маалымат. Бирок дедим, тарых 10 жылдай мен эмне деп айтам? Мен директор болдум. Мен ВДНХда иштегем, Асан Токпаев главный художник менен ушул сиздин личный художник деп туруп, фотограф деп киргизип коелу. Десем, мейли деди. Ошо менен ошол форумду жайгаштыруу маселесин. Эми Питер Устинов Англиядан келди. Форти немеден Италиядан келди. Клод Симон Франциядан келди. Аттера Кубадан келди. Текле Эфиопиядан келди. Неме Яшар Кемал мен Леванели неме Турциядан келди. Леванели Индиядан келди да. Бул ошо биринчи Стокгольм форумунан кийин Испанияда өттү, экинчи форум. Ошол форумда ошол кездеки ЮНЕСКОнун генеральный директору болгон Федерико Майор деген Манас миңде келип кеткен, келип абдан мактап, абдан ыраазы болуп кеткен Федерико Майор. ЮНЕСКО колуна келген жардам берип ошондо Манастын өткөрүп аткан кезибизде. Анан ошондо Федерико Майор укмуштуудай бир сонун идеяны айткан. Культура мира против культуры войны деп. Эми мунун сөзү мындай да, культура мира деген сөз тынчтыктын, бейкуттуктун маданияты деген сөз мындай да, жөнөкөй ошондо Федерико Майор мынтип түшүндүргөн. Мына дейт, балдар бакчасына же магазин, балдардын магазинине барса бүт эле танка менен автомат Калашников турат. Балдар бала кезинен баштап жанагы автоматты көтөрүп, танкыны көтөрүп жүрөт. Ага наоборот тескерисинче биз ошо жана согуш маданияты деген ошол да, ошо согуш маданиятына эмгек, адамгерчилик, улууга урмат, кичүүгө ызат деген сыяктуу нерселерди таратышыбыз керек. Бала бакчадан баштап деген идеяны ошо Федерико Майор ошо түшүндүргөн. Это были удивительные дни, удивительная осень. Я думаю, что до конца жизни своей. Ондогон жылдарга созулган кансыз согуштун деми да ошондон кийин басылып, тынчтык орногону талашсыз. Над чем я думал, о чем я подчас переживал, волновался, пытался найти ответ. Ошондо эң негизги жыйынтык, ар бир нерсенин жыйынтыгы болот. Эң негизги жыйынтык батыш менен чыгыштын ортосунда диалог. Бул боло турган нерсе. Албетте. Анткени жанагы ошол учакта кыйын шарттарда ошол мындай бир чоң себепкер болбосо дагы,
ушундай кылса болот турбайбы деген багыттар болгон. Эми муну талаш нерсе да конкретно айтыш кыйын. Бирок ушундай ааламдын деңгээлинде ушундай форумдун өтүшү эле Кыргызстанда өтө чоң нерсе. Билген кишиге. А билген кишиге эчтеке болушу мүмкүн эмес. Ошол бир октябрь айы эле күн сууп калды. Болдуун деген бирөө актер, бирөө жазуучу да Америкадан келе атканда Советтер Союзунда жибербейбиз деп багажын баарын алып калыптыр. Күн суук, бир абдан катуу болуп калды. Анан карасам багыштар мындай титиреп атат. Тиги биздин жана куфайка бар эмес, рабочий куфайка. Ошондон экөөдү берсе, ушунчалык сүйүнгөнүн айтпа, 100% котон дейт, пахта дейт. Ушуну подарок бересиңби дейт да. Ой, мейли подарок деп ошону сүрөткө түшкөндөрү бар. Ошентип Чыңгыз Сорокулович эмеге көлгө барып келди. Ошон үчүн Айтматов чакырганда мына Питер Устинов деген өзү аристократ, өзү ошо Англиянын өтө мыкты деген авторитеттүү адамдардын бири болгон Питер Устинов. Жазуучу бир жагынан, экинчи жагынан атактуу легендарлуу кино актер. Агата Кристинин фильмдеринде ошо киши көп ойногон. Питер Устинов деген киши. Жазуучу, агартуучу жана башка сыяктуу. Анан эми Клод Симон деген ошо кездеги француз жазуучусу, дүйнөлүк адабиятта өзүнчө чоң агымдын башында турган кишилердин бири. Жана Кафка сыяктуу, Хемингуэй сыяктуу, Клод Симон деген. Эми ал бир аз мындай оригиналдуу киши экен, ошо биз эмнеге Айтматов бизди буяка чакырды деп ошо бизди эмне көрсөтөйүн деп мактанайын деп чакырды Ысык-Көл дегенде сөздү айтканда жер болгон. Ушундай жакшы дүйнөлүк деңгээлдеги элдер чогулуп, анан айтты аларча шернеси десек, анан ошонун башын уюштуруу маселеси болуш керек да. Кимди башына шайлаш керек? Бул форумдун атын кандай десе, аларча шернеси дегенде Миллер, Тофлер, Болдундер, Питерсүнү баары каршы болду. Болбойт, Алла дегенсиздер, Алла деп атасыңар. Чыңгыз Сорокулович айтты, Пёстрый гор, Ала тоо биздики десе болбойт. Анан айтты, абдан ошого көп обсуждение болушту. Анан Чыңгыз Сорокуловичту ошол форумга неме кылганда Чыңгыз Сорокулович айтты, биз Ысык-Көл форуму дейлик, эл аралык деңгээлде булар түшүнбөйт экен. Ысык-Көл форуму эртең Ысык-Көлгө барайлык деп, анан Ысык-Көлгө барабыз деп Чыңгыз Сорокуловичту ошол форумдун президенти кылып шайлашты. Если и в этот раз мы сможем сказать нечто важное для современной человеческой культуры, нечто важное для... Алгач форум тууралуу жергиликтүү да, анан калса улуу державанын дагы медиасында сөз болгон эмес. Бирок ага карабай, ал ийгиликтүү өтүп, анын катышуучуларын Советтер Союзунун жетекчиси кабыл алгандан кийин окуя эл аралык аудиторияга тараган. Эки жылда бирден болбосо дагы 4 жылда бирден өткөрүп туруш керек. Дүйнөдө маселе деген көп. Климат маселеси жатат, энергетика маселеси жатат, толтура маселелер бар. Ошолорду козгоп, Айтматовдун форумунун мазмуну, бул форумдун миссиясы дүйнөдөгү бай чогулуп калган проблемаларды ортого салып, кантип ушул маселени чечебиз? Буга кандай каражат топтошубуз керек? Кимдерди ушул ишке тартышыбыз керек деген сыяктуу идеяларды дүйнөгө чыгыш керек. Бул айла кеткендиктен эмес, ошол убакта ошондой жагдай пайда болгондо, жана мурункуда айтпадыбы, чын-чынына келгенде чоң жардам берди деп айтуудан алысмын, бирок тыгын болгон. Себеп болгон. Ошо чет өлкөдөн көп адамдар келип, жыйынтык берген, кээ бири ишке ашпай калат. Бул ишке ашкан үчүн улап атпайбызбы мына? Жакында өтпөдүбү? Кудайга шүгүр, дагы эле болсо эл арасында дүйнөдө кадыр-баркыбыз бар, Кыргызстан демократиялуу мамлекет болгон, кичинекей болсо дагы көп экономикалык ийгиликтер жасап атат деген сыяктуу биз жөнүндө сөз бар дүйнөдө. Ал жөнүндө биз шек санабашыбыз керек. Ошондуктан бул жерде дал эле Айтматовдун авторитети иштеди. Экинчиден ошо убагында көтөрүлгөн инициатива дүйнөдө отклик
ошого мындай колдоо таптı da. Бирок Ысык көл форуму бир эле бу жерде болгон жок. Питер үстүнүп өткөздү Англиядан. ЮНЕСКОдан Федерико Майор Ысык көл форуму өткөндөн кийин Федерико Майор ЮНЕСКОга чоң болуп калбады. Каалайбызбы, каалабайбызбы, Ысык көл форумунда айтылган сөздөр дүйнө дагы ядролук катастрофага жакындап калды. Муну токтотуш керек деген сыяктуу сөздөр айтылганы, ошого батыштан да чыгыштан да өтө көрүнүктүү адамдардын келгени. Бул биздин Кыргыз мамлекетинин, кыргыз тышкы саясатынын чоң жетишкендикти баалашыбыз керек. Мына Кытайдан өтө чоң делегация келди. Кытайдан Мо Ян деген Нобель сыйлыгынын лауреаты баштагы көп адамдар келди. Андан тышкары Англиядан, ошол эле Испаниядан, Италиядан мыкты деген интеллектуалдар келди. Биз мынакей Кудайга шүгүр Кыргыз мамлекетинде дүйнөгө башы көрүнгөн адамдар чакырып, ошолор бүгүнкү дүйнөдөгү болуп аткан маселелерди ортого салып, кандай жашайбыз, мындан кийин турмуш кандай болот, мына дүйнөдөгү таралып бараткан согушту, же болбосо согуш маданиятын, азыр бирдеме болсо эле согуш деп калчу болду. Hey!